Кимдин улуулугу жүрөктө болсо ошонун буйругу аткарылат, билип коюң. Дүйнөдө сиз кимден корксоңузчу, ошого баш ийесиз. Россияга барып бир нерсе кылып көрүңчү, Путинден коркосуз да. Сизди камап салат. Мыйзамсыз бир нерсе кылып көрүңчү. Коркосуз, ошон үчүн унчукпай жүрөсүз. Аламдын жаратуучусу, бадышалардын бадышасы бар, Алла Таала. Биз аны айткан жокпуз, аны эстеген жокпуз, аны улулаган, даңазалаган жокпуз. Алланы жүрөк алып келгенге мээнет кылган жокпуз. Алланы эстегенге, Алланын кудуретин баян кылганга кандай күчтүү экен биз аны айткан жокпуз. Аны кандай жүрөгүбүздө келет аны? Аны кантип Алла Тааланын буйругун аткарабыз? Ошо улуу зат айтып атат. Намазды окугула, акимус салата ли зикри. Акимус салата ли зикри. Мени эстөө үчүн намазды окусаңар силер, намазды тургузгула, мени эстөө үчүн дейт Алла Таала. Биз намазга эми зорго келип атабыз, бирок дордойду эстеп, үйдү эстеп, бала чака жайлоо. Азыр бул каплеттен чыгыш керек, бекапардан чыгыш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты: намаз окусаң, коштошуу намаз окугун деди. Алардын намазы намаз эле. Ошо намаздыга чакырайлы. Мен өзүм окуп аткан намазга эмес, өзүмдү дагы, элди дагы пайгамбарыбыздын сахабаларынын намазына чакырайлы биз.